Кутмандуу таңыңыздар менен. Ар түнү уктар алдында биз эрте мененкиге чейин жашайбызбы деген кепилдигибиз жок болсо да, эрте менен эрте туруш үчүн сааттын коңгуроосун тууралап коюп уктайбыз. Бул деген үмүт. Анда биз бүгүнкү сиздерге айтып бере турган аңгемебиз үмүттүн шооласы өчпөсүн. Көптөн бери төшөктө ооруп жаткан кичинекей кыз эжесинен сурады. Эже, бул дарактын түшө элек дагы канча жалбырагы калды? Сиңдисинин эмне ойлогонун жүрөк тереңинен сезген эжеси көзүндөгү тегеренген жашын ага көрсөтпөөгө аракет кылып, тескери бурулду. Алтыным, аны эмнеге сурап жатасың? Мунун акыркы жалбырагы түшкөн күнү менин да акыркы күнүм бүтөт, деди кыз муңайым. Эжесинин жүзү нурдана түштү. Анда жакшы экен, ага чейин экөөбүз көп бактылуу күндөрдү жашайбыз, деди сиңдисине жылмая карап. Күндөр өтүп жатты. Күн өткөн сайын жалбырактар азая берди. Кыз акыркы жалгыз жалбыракты көрдү. Бул анын акыркы үмүтү, акыркы күнү эле. Бирок жалбырак бул күнү түшпөдү. Эртеси да күз артынан кыш келди. Эже сиңдинин бактылуу жашоосу улана берди. Күн артынан күн өтүп, кыз айыгып төшөктөн турду. Эч кимге, эч нерсеге көңүл бурбай, түз эле жалбырак турган даракка басып барып, андагы жалгыз жалбыракка кол сунду да, кадимки эле колдо жасалган жалбырактын бутакта байланып турганын көрдү. Өзүңдө үмүт болбосо да, башканын үмүтүн өчүрбө. Үмүт шооласы эч качан үзүлбөсүн. Чымчыктын насааты. Бир ач көз адам чымчык кармап алат. Чымчык андан сурайт: "Мени эмне кыласың?" "Союп жейм." "Менин бир ууч этим курсагыңды тойгузбайт дагы. Дартыңа да пайда боло албайт. Мени кое берсең, 3 маанилүү насаат айтам. Насааттарыңды айтсаң кой берем. Бирөөнү сенин колуңда турганда, экинчисин мына бул бакка конгондо, үчүнчүсүн болсо каршы тарапта турган дөбөгө конгондо айтам." "Макул, биринчисин айт." "Колуңдан чыккан нерсеге кайгырба." "Экинчиси эмне?" Чымчык бакка конуп айтат. "Болбогон нерсеге ишенбе." "Үчүнчү насаатыңды айт." Чымчык каршы тарапка дөбөгө конуп айтат. "Сен кандай акылсыз, акмак адамсың. Менин курсагымда 50 граммдан 2 даана бермет бар болчу. Мени сойгондо бул 2 берметке ээ болмоксуң." Бермет деген сөздү угаар замат ач көз адам дароо эстен танып жыгылат. "Аттиң ай" деп өзүн өзү жемелейт. Кийин айтат: "Үчүнчүсүн айт." "Сен 2 насаатты дароо унутуп койдуң. Үчүнчүсүн айтсам эмне пайда?" "Айт, балким унутпайм." "Колдон чыккан нерсеге кайгырба дедим. Мени кой бергениңе кайгырдың." "Болбогон нерсеге ишенбе дедим. Этим сөөгүм биригип 100 граммда чыкпайт. А сен болсо курсагымда 50 граммдык бермет бар дегенге ишенип калдың. Үчүнчү насаатыңды айтпайсыңбы?" Акылы жок акмак адамга насаат пайда бербейт. Ач көздүк адамды сокур жана дүлөй кылат. Чындыкты көрүүгө кедерги болот, деген экен.